Биз болсо мелдешүүнүн жаңы сезонун ачабыз. Бул жолкусунда баардыгы жоопкерчиликтүү болот. Биздин иш аракетибиздин азыркы партнеру бул жолкусунда KLS компаниясы болмокчу. Бул болсо абдан жоопкерчиликтүү оптика жана аралыктын узундугу атуучулар үчүн жана көпкө чейинки биздин федерация менен болгон мамилеси. Албетте бул өткөндөгү кичине экскурска көңүл буралы. Биздин сезон 2023-жылы кандайча аяктаган? Жалпы жолугушуу, дасторкондо олтуруу жана өзүбүздүн эмгегибизге ыраазы болуу, достчулук мамиле жана албетте кийинки сезонго пландарды түзүү. Албетте ал ишке ашты, демек старт алды. Өткөн жылдын чечими боюнча өзүңүздөр абдан жакшы билесиздер, мына бизде кубоктор жана ошондой эле рейтингдер бар. Демек 2023-жылдын жыйынтыктары. Бүгүнкү күндө биз атайын салтанаттуу түрдө сиздерге тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Адаттагыдай эле салтка айланып калгандай эртең мененки жолугушуу, чогулуу жана салом алейкум демекчибиз. Отличное настроение. Отлично, Александр. Боевой доход. Хорошо. Ты распокоилась, что тоже радует. Да, ну, видимость на 1000 метров слабовато. Оденете на ваших. Өзүбүздүн дүрмөттөрүбүздү эске алып, эртең менен биз катталышыбыз керек. Демек, азыр бардыгы даяр болуп калды. Демек, алыстагы аралыкка атуу үчүн даярдыктары өз калыбына келди. Dynamic Long Crash деп аталган. Же болбосо мындай которгондо динамикалык алыскы аралык деп аталат. Албетте бардык катышуучулар даяр болуп калышты. Демек, алдыдагы боло турган ишке бардыгы даяр турушат. Демек, биз сиздерге айтып кете турган нерсе бар. Бүгүнкү беттешүү 2 этапка бөлүнгөн. Көнүгүүлөрдү жазуудагы кыйынчылыктар жана аба ырайынын тоскоол болушуна дагы карабастан ишти аткаруу. Зависишь от погоды, то есть от ветра, от дождя, от тумана. Атуу спорту жана алыска аралыкка атуу сен дайыма аба ырайына гана баш ийип беришиң керек. Туман, жаан, жамгыр, шамал, кээде ушунчалык жакшы күндү тандап аласың, өзүң үчүн абдан жакшы күн болуп эсептелет. Аба ырайы болсо күтүүсүздөн өзгөрүп турат. Ал кезекте карта ойносоң гана болот. Тилекке каршы бүгүнкү беттешүүдөгү катышуучулар февраль күндөрүнө туш келишти. Бул абдан татаал. Албетте, бул дискомфортту жана ыңгайсыздыкты туудурат. Мунун бардыгы аба ырайына байланыштуу. Асман, же болбосо жергиликтүү кыркалар, болбосо температурадагы дайыма өзгөрүп турду. Көз уялткан күндүн нурунан баштап, кайра эле капкараңгы болуп калчудай болду. Ошондой учурда эчтеке көрүнбөйт. Ошого карабастан биздин жигиттер жана аскерлер бардыгы атуу иш чарасына даяр турушту. Албетте, Кыргызстандын ала тоосунун арасындагы аба ырайынын мүнөзүнө карабастан бардыгы даяр. Баштыктарды бошотобуз, бардыгын өз ордуна коебуз, окту дүрмөттөйбүз, акырындык менен эң татаал көнүгүүгө көңүл бура баштайбыз. Ал эми азыр болсо өзүбүздүн салтыбызга, адатыбызга айланып калгандай, бир катарга туруп, бериле турган тапшырмаларды жана кыла турган ишибизди даана билип алалы. Бүгүнкү сезондогу эң биринчи тапшырмалар. Ассаламу алейкум, доброе утро. 2024 год. Саламатсыздарбы, кутматаңыздар менен. 2024-жылы мен өзүмө жоопкерчиликти алдым десем болот. Эми ачууга мезгил келди го деп ойлойм. Мындан аркадагы салгылашуубузду улантышыбыз керек.
Албетте биз шартыбызга жана аба ырайына да карашыбыз мүмкүн. Кутмантаңыңыздар менен бардыгыңыздар саламатсыздарбы? Бүгүнкү сезондун ачылышы менен куттуктайм. Албетте эң биринчи айтайын дегеним биздики салкка айланып калды десем болот. Первый матч, да, это Калис турнир. Как вы знаете, это входит отборочные турниры. Демек, турнирди кандай баштасак, бул тандалган турнирлерге кирет. Бүгүнкү соревнования же беттешүү, же мелдешүү бүткүл дүйнөдө болуп жатат. Брифингтер жана көнүгүүлөр өзүнүн кезеги менен болуп турмакчы. Ар бир сектордо, тигине сектор 1, сектор 2 жазылып турат. Тигил сектор 3, 4-чү сектордагы бар. Тоолордо болсо түшкө чейин ачылбайт. 700 метр бар жерде ылды түшүрүп туруп, анан мишенди тактап алабыз дагы. Бул жерде жазылуу боюнча өтөбүз. Бирок аралыкты азыраак алабыз. Аба ырайына карашыбыз керек. Игра, битва будет серьезная, и на этих соревнованиях главный приз. Oyun abdan жоопкерчиликтүү болот. Бул мелдешүүдө эң негизги белек приз. Бул 1-чи орунгабы? Жок, 5-чи орунга. Жалпы командалар 4 секторга бөлүнгүлө. Эң биринчи ушундай кыска үн беребиз. Багыттын бардыгын текшерип турабыз. Колуңарды, сөмөйүңөрдү, манжаңарды бардыгын текшерүүгө туура келет. Тиги сектордан, бул сектордан эгерде колуңардагы дүрмөт бузулуп кала турган болсо, аны ремонттоп коебуз. Тигине пирамидалар турат, бардыгы көрүнүүдө. Ошол жерге келип өзүңүздөрдүн дүрмөтүңөрдү, жемылтыңарды коюп, демек бардыгыңыздар бүгүн абайлагыла, мелдешүүдө ийгилик кааламакчымын. Подходить, ставить свое оружие, игра стоит свеч, биться есть за что. Поэтому всем пожелаю сегодня безопасной стрельбы. Азыр болсо биздин позицияларды чектеп коюп алалы. Адаттагыдай эле биз 2 категорияга бөлүнөбүз. Болт менен иштөө жана жарым автомат мылтыктары. Бизде бардыгы болуп 19 көнүгүү. Демек буларды 2 этапка бөлдүк. Ал эми азыр болсо биздин полигондун картасына көңүл буруңуздар. Мишендердин жана атылуучу багыттардын жана аралыктардын бардыгы даана көрүнүп турат. Ал эми экрандын сол жагында, ылдый жагындагы көрүнүш QR код көрүнүп турат. Бул мелдешүү жөнүндө бардык катышуучулар биле алат. Демек, азыркы көнүгүүлөр төмөнкүчө өтөт. Биринчи этап. Биринчиси муздак дүрмөттөлгөн мылтыктан атуу. Андан ары башни деп аталат. Кактус, качели, демек кыймылдап турат. Лимити жок, миң деп аталат. Ат, чурка жана ат. Жадность сетка жана лимити жок кыймылда атуу. Ал эми экинчи этап муздак дүрмөт менен миңге атуу, башни 500, ёжик, огород, катер, слалом, кот, трайпод кыймылы, өйдөдөн ылдый, эң аягында ысык карта. Мелдешүүнүн жүрүшү боюнча азын оолак айтып өтөлү. Албетте бул жердеги тоо кыркалары аябай татаал. Ал эми температура 15-20 градуска чейин суук. Туман дайыма басып турат. Же болбосо көздөй аткан күндүн нуру да чыга калат. Албетте бул жерде катышуучулардын көпчүлүгү аябай толкунданып турушат. Эсиңиздерге салып коелу. Мындай болгон тапшырмадан баш тартуу же туура эмес атуу, кыймылдоо, сөз жок бул жерге штрафтар колдонулат. Аба ырайынын аябай кескин өзгөрүшүнө карабастан бардыгы катышыш керек. Ал эми азыр болсо катышуучуларга жана мелдешүүнүн өзүнө көңүл буралы. Мына ушундай февраль айындагы суук аба ырайына туш келген атуучулар. Булардын супер абдан жакшы дүрмөттөрү менен келгендери байкалып турат. Бардыгы айтылгандай, спортсмендердин саны, болт жана жарым автоматташтырылган мелдешүүгө катышуучулардын саны 26 адам.
Бул мелдешүүгө катышуучулардын саны төмөндөгүдөй жана тизмеси дагы ушундай түзүлдү. Ал эми азыр болсо жарым автоматташтырылган дүрмөттөрдү көрүңүздөр. Бул спортчулар ушундай тизме боюнча катталышты. Биздин спортчулардын ден соолугун ойлоп, дайыма өздөрүнүн жардамын аябаган тез жардам келип даяр турат. Снайпинг федерациясы менен биз дайыма кызматташабыз. Биз сууда сүзүүчүлөр мелдешүүсүнө дагы кызмат кылабыз. Федерация снайпингден башка плаванияны, велотрек, жана улак оюндары, ат майданында ошолорду сопровождать этебиз. Фокус кырсык болуп кетпестен келип туруп баарын байкап карап турабыз. Но, как вы понимаете, мындай жоокерге терисин сейрип кеткен, албетте кичине канады. Бирок биздин медиктер аларга тез жардамын дароо көрсөтүштү. медики пришли, конечно же, ему на помощь. Ал эми азыр болсо аябай жоопкерчиликтүү атууларды баштайбыз. Биринчи көнүгүү муздак дүрмөттөн атуу. Тапшырма огонь деген команда берилгенден кийин атуучу мишенди карап туруп атат. Ылдый жакта көрсөтүлгөн тапшырманы аткарыштары зарыл. Булардын абалы жатып атуу. Аралыгы 100 метр. Ал эми бир гана жолу ата алышат. Бул көнүгүүнүн механиги түшүнүктүү. Биздин адатка айланган жетонубуз менен атуучулар өздөрүнүн маңдайында илинип турган жетонго тийиш керек. Атуу үчүн 10 секунд берилет. Аны колдонуу үчүн бардык шарттар уруксат берилет. 38. Он есть? Экинчи көнүгүү башни. Жакын арада турган мишенди көздөй атуучу атат. Ошол мишенге тийгенден кийин гана атуучу кийинки мишенге мээлей алат. Андан ары дагы кийинки мишенге тийгенден кийин атуучу кийинки столбаны көздөй мээлегенге уруксаат алат. Же болбосо башняны көздөй мээлейт. Өзүңүздөр түшүнгөндөй башни же болбосо столбаларды атат. Алардын бийиктиктери ар кандай деңгээлде. Албетте булардын кыйынчылыгы төмөнкүдөй. Алар ар кандай абалда атышат. Кээ бир жерден тикесинен тик туруп атса, а кээ бир жерден эңкейип атышат. Атыла турган мишенге чейинки аралык 200 жана 700 метрди түзөт. Ошонун бирдикте алардын саны чектелген гана атууларга дуушар болушат. Баштыктарды колдонууга уруксат берилет. Атууга болгону 120 секунд берилди. Снайпинг боюнча федерация Кыргыз Республикасында болгондуктан биз алар менен дайыма мамиледебиз. 1 жылдан ашып кетти десем дагы болот. Биздин өзүбүздүн дагы программабыз бар. Ал спорт жөнүндө жана Калис компаниянын көптөгөн тармактагы спорттун түрлөрү менен байланыштабыз. IPC, Long Range, Veres, Калис аларга дайыма генералдык спонсор болуп берет. Демек башкы спонсор. IPC-ге спорт тармагына дагы башкы спонсорбуз. IPC спорта. Кийинки көнүгүү кактус деп аталат. Аралыгы 500 метрди түзөт. Огонь деп команда берилет, атуучу атат. Биринчи мишенге тийиш керек. Атуучу аны аткандан кийин кийинкисине которулат. Албетте биринин артынан бирин атыш керек. Кийинки мишенди атыш үчүн биринчи мишенге сөз жок тийиш керек. Ата турган адам белгиленген жерден гана атуусу зарыл. 8 жолу атканга уруксат берилет. Алардын диаметри 35, 30, 25 жана 20 сантиметрди түзөт. Тийди! Ок тийди! Буларды аткаруу үчүн 120 секунд берилет. Эгерде ыңгайлуу болсо, ошол эле 2 мүнөт. Исполнение такое же. 120 секунд. Ну, если удобнее, те же 2 минуты. Өзүбүздү бош койбойбуз, мээлей баштайбыз, иштейбиз. Төртүнчү көнүгүү качели деп аталат. Атуучуга аябай ыңгайсыз абалды түзүп берет. Демек ары бери кыймылдап турат. Огонь деп буйртма бергенден кийин атуучу жатып, бирин артынан бирин ата баштайт. Бул жердеги эң татаал нерсе биринчи мишенге тийгенден кийин гана атуучу кийинки мишеңди көздөй которула баштайт. Ошону менен бирдикте өздөрүнүн ыңгайсыз абалындагы эске алуулары зарыл. Атууга көп көңүл бурулбайт. Ата турган адам сөз жок, жатып атуусу керек. Ошол жерде ыңгайсыз абалда туруп атыштары зарыл. Аралыгы болсо 300, 400, 500, 600 метрди түзөт. Огоньтун диаметри 20, 30 жана 50 сантиметрде. Көнүгүүгө берилген убакыт 120 секунд. Баштыктар жана мүшөктөрү колдонууга уруксат берилет.
Атуучулар болгону 8 гана жолу ата алышат. При этом только 8. Качилиядан мен тийдимби, тийген жокмунбу, бирок биз үчүн абдан татаал болду. 8 жолу сөз жок дейиш керек. 5-чи көнүгүү лимити жок атуу деп аталат. Атуучу биринчисин аткандан кийин эсепсиз ата берсе болот. Отурган жеринен мишенди көздөй канча атса өзерки. Албетте бизге ёш деп белгилүү. Атуунун өзүнчө дагы көрсөтүлгөн абалдары бар. Атуучу туруп же отуруп же эңкейип атса дагы өзерки. Аралыгы 1000 метр. Ата турган мишендин диаметри 50 сантиметрди түзөт. Мүшөктөрдү колдонууга уруксат берилет. Ошону менен бирдикте алар каалагандай ата алышат. Канча атса да өздөрү билет. Атууга болгону мурункудай эле 2 мүнөт берилет. Кыргызстандагы атуучулардын деңгээли күн сайын же аткан сайын жогорулап турат. Башкача айтканда, өсө турганга башка жол жок. Ар бир аткан сайын өзүнө тажрыйба алат. Катышуучулар канча көнүгүү кылышат, үйрөнүшөт же катышып жатышат. Мелдешүүлөргө бул жерде болобу же чет өлкөдө болобу, ар бир мелдешүүдө өзүнчө көнүгүүлөр бар. Албетте эң мыкты көнүгүүлөр же беттешүүлөр өзүңдүн үйүңдө эмес, ал эми башка жакта өткөнү дагы кызыктуу болот. Өзүңдү дагы башкача жоопкерчиликтүү сезесиң. 6-чы көнүгүү ат чурукка ат деп аталат. Албетте биринчи буйртма берилет, анан атуучу чуркап келип ата баштайт. Алардын жүрмөтүндө бир гана патрон болот. Алар ат бүткөндөн кийин базага чуркап келет дагы бир патронду жүрмөтүнө салат жана старт абалында турат. Кийинки атууга даярдык көрөт. Кийинки мишенге барыш үчүн биринчи мишенди атыш керек. Ага тийбесе эч кандай буйртма берилбейт. Бул көнүгүүгө 8 гана патрон берилет. Ата тургандар сөз жок, жатып атыштары зарыл. Алардын аралыгы 200 жана 700 метрди түзөт. Көнүгүүгө 2 мүнөт гана берилет. Бир аз танапис болуп калды. Демек биздин аба ырайыбыз дагы тоскоол болгондой көрүнөт. Не можем. 7-чи көнүгүү бул жадность деп аталат, демек зыкым деп аталат. Огонь деп аталгандан кийин атуучу биринчи мишенди көздөй атат. Ал мишенге тийгенден кийин атуучу кийинки мишенди мээлейт. Эгерде спортчу мээлеген мишенине тийбесе, ал кайрадан баштайт. Демек эң башынан кайра баштап, очкилери санала баштайт. Эгерде атуучу мишенди 4 жолу тийгизип атса, демек ал 4 очкону топтойт дагы кайрадан атууну башынан баштайт. Демек аягында плюс 4 болот. Ошону менен бирдикте бул атуунун аралыгы 500 метр. Ал эми атуунун саны ар бир мишенге бирден гана атыштары зарыл. Атуу абалы жерге жатып атуу. Демек 8 патрон берилет. Атуу үчүн 2 мүнөт берилет. 8-чи көнүгүү сетка деп аталат. Демек торчо. Атуучу биринчи мишенди көздөй мээлейт. Ал ошол мишенге тийгенден кийин гана кийинки мишенге абалын өзгөртүп келе алат. Атуунун саны болгону 4 гана жолу атат. Ошону менен бирдикте механикалык оңдоолорду колдонууга болбойт. Атуучу болгону 2 гана магазинди колдоно алат. Алардын ичинде 4төн гана патрон болуусу зарыл. Бул көнүгүүдө болгону 8 гана жолу аталат. Булар үчүн 2 мүнөт гана берилет. Албетте жатып атыштары керек. Ал эми аралыкталы болсо 300, 400, 500 жана 600 метрди түзөт. Биринчи этаптагы көнүгүүлөрдүн аягы лимити жок кыймылда атуу деп аталат. Огонь деп буйртма берилгенден кийин атуучу өзү каалагандай чексиз ата берсе болот. Кыймылдап бараткан мишенге тийиши зарыл. Биз билгендей ал кыймылдап бараткан мишен оңдон солду көздөй жана солдон оңду көздөй сызып жүрүп болуп турат. Бул көнүгүү аябай татаал. Бул көнүгүүнү жатып атыштары керек. Мишенге чейинки аралык 400 метрди түзөт. Канчалык атса ошончолук ата беришет. Октун саны чектелбейт. Бул көнүгүүгө болгону 120 секунд берилет. Бул жерде шамалды жана аба ырайды да эске алалы. Ошону менен бирдикте мишендин кыймылы дагы унутулбаса керек. Ал секундасына 1,5 метр кыймылдап баратат. Бул атуучулар үчүн эң биринчи тапшырма, эң негизгиси буларга мотивация керек. Демек үндөө, алдыга карай умтулуу. Бул көнүгүүлөрдү аткаруу үчүн көпчүлүгү кызыктар болуштары зарыл.
Себеби ар бири беттешүүдө жана мелдешүүдө калес катышып жатат. Андан тышкары белектер дагы абдан жакшы, башка нерселерибиз дагы жогорку деңгээлде. Экинчи фазага өтөлү. Бул беттешүүнүн экинчи фазасы бар. Биринчи көнүгүү муздак дүрмөттөн атуу миң деп аталат. Огонь деп буйртма бергенден кийин атуучу мишенди көздөй бир гана ок менен атат. Албетте жатып атышат. Алардын аралыгы 1000 метрди түзөт. Бул көнүгүүгө болгону 10 секунд берилет. Отведенное время на данное упражнение всего лишь 10 секунд. Экинчи көнүгүү 500-чү башня деп аталат. Огонь деп берилген буйртмадан кийин атуучу мишендерди көздөй мээлей башташат. Спортчу биринчи башнядан экинчи башняны көздөй өтө баштайт. Же болбосо турган столбаларды көздөй. Алардын бийиктиктери жана деңгээли ар кандай түзүлгөн. Эгер биринчи мишенге даана тийсе, кийинки мишенге мээлеп атса болот. Мунун аралыгы 500 метрди түзөт. Бул көнүгүүгө болгону 120 секунд гана берилди. Албетте 8 гана жолу атуулары зарыл. Бул жерге бардык нерселер уруксат берилет. Мүшөктөр же болбосо баштыктар. Пятый промах. Үчүнчү көнүгүү ёжик деп аталат. Огонь деп буйртма берилгенден кийин атуучу өзү кандай жетсе ошондой абалда ата алат. Аралыгы 200 жана 700 метрди түзөт. Атыла турган жерлер аябай алыс жайгашкан. Атуучу өздөрүн аябай ыңгайлуу абалда кармап туруш керек. Же мүшөктү колдонушат. Мындай көнүгүүнү аткарыш үчүн болгону 120 секунд берилет. Атуунун абалы тизелеп отуруу же болбосо бир нерсеге жөөлөнүп атуу. Алар 8 гана жолу ата алышат. Биринчи мишенге ок тийгенден кийин атуучу албетте экинчи мишенди көздөй бет алат. Төртүнчү көнүгүү огород деп аталат. Огонь деп буйртма бергенден кийин атуучу берилген тапшырманы так жана туура аткарыш керек. Мындай темир бакандын эки жагында түрөчтөр орнотулган. Ал бутактары өйдө жана ылдый жана орто жеринде жайгашкан. Аралыгы 300, 400, 500 жана 600 метрлерди түзөт. Гоңдун диаметри 20-дан 50 сантиметрди түзөт. Алар туруп гана аталышат, же болбосо жөлөнө турган мүшөктөрдү колдонот, же салмакка каршы нерсени колдонуулары зарыл. Буларда ар биринде 8ден патрон болуштары керек. Аларга албетте 120 секунд гана берилет. Абдан жакшы атып атабыз. Албетте аба ырайы абдан тоскоол болуп жатат деп айтсам болот. Туман бизге тоскоол кылууда. Бирок кайрадан ачылып кетсе, биз сүйүнүп калабыз. Атууну уланта берсек болот. Бешинчи көнүгүү катер деп аталат. Атуучу каалагандай чексиз ата берсе болот. Бул көнүгүүдө жатып атышат. Бул аралыкта алар качели деп аталган көнүгүү боюнча алардын аралыгы 400 метрди түзөт. Атуу үчүн болгону 120 секунд гана берилет. 20 секунд. Калис деп аталган компания 1898 жылы түзүлгөн. Австрияда Вена шаарында болгон. Эң биринчи компания так ошол жерде жайгашкан. Дүрмөттөр же мылтыктар үчүн оптиканы түзүшкөн. Эң биринчи Калис компаниясы чыгарган соң ошонун атынан калган. Бул компанияны пионер деп атап койсок да болот. Демек, бул пионер деген жалгыз гана дүйнө боюнча бирөө. Арттык арайы кылчайбоо дегенди билдирет. Жеңил жол издеген эмес, инновация аркылуу абдан алдыга шар жүргөн компания. Башкалар үчүн мисал болууга дагы жетишкен. И делала инновации, которые дальше и позднее были примером для других. Алтынчы көнүгүүгө дагы келдик. Ал слалом деп аталат. Алар 8 жолу атышат. Огонь деп белги бергенден кийин атуучу мишенди көздөй 2 мүнөт колдоно алат. Албетте алар жатып алып атыш керек. Канча кааласа ошончо ата бериштери зарыл. Анын аралыгы 500-1000 метрди түзөт. Ар кандай диаметрде 20 сантиметрден 50 сантиметрге чейин. Сейчас первый канат стреляет, потом я.
Андан кийинки абдан айырбаланып турган көнүгүү код деп аталат. Ал 7-чи көнүгүү. Атуучу бул жерде 2 магазинди колдоно алат. Ар бирөөндө 4төн гана патрон болуш керек. Өзүңүздөр билгендей 8 жолу атышат. Ошону менен бирдикте биринчи магазин старт дегенде бир абалга келиш керек. Экинчисин атып жатканда колдонуштары зарыл. Же болбосо тескерисинче аткарышат. Дагы бир жолу эсиңиздерге салып коеюн. Башында ар бир магазинде 4төн ок түрмөттөлгөн. Бул көнүгүү үчүн атуучулар жатып туруш керек. Ата турган аралык 300, 400, 500 жана 600 метрди түзөт. Ата турган диаметри 20дан 50 сантиметрге чейин. Көнүгүү үчүн убакыт 2 мүнөт берилди. Мага жакканы булардын код деп аталганы же пароль дейбизби? Сен жатасың, магазинди болсо башка жерге коесуң, паролду карап туруп 4 жолу атасың. Башында паролду билишиң керек. Эгерде паролду туура айтсаң, 2 жолу атсаң болот. Эгерде туура эмес айтсаң, болданда кош бол, жакшы бар. Мындан ары дагы кетели 8-чи көнүгүү. Движка троепод деп аталат. Огонь деп аталган буйртмадан кийин атуучу жылып бараткан мишенди көздөй 8 жолу гана ата алат. Атуучулар ордунан туруп атса да болот. Же болбосо бир тизелеп олтуруштары керек. Эң негизгиси трайпод деп аталган упор менен атуулары зарыл. Эң жогорку деңгээлде мээлештери зарыл. Алардын аралыгы 400 метрди түзүш керек. Аябай катуу жылып бараткан мишенди көздөй атуучу каалагандай ок чыгарып ата берсе болот. Ал мишен рельс менен солдон оңду көздөй, оңдон солду көздөй жылып турат. Адаттагыдай атуу үчүн 120 секунд берилет. Движка самый интересный болгону. Движканы триподтон аттык. Минимальный 3 выстрел кылыш керек болчу. Мен 9 выстрел кылып 5 попадание кылдым бир жакка, экинчи жакка дагы 9 выстрел кылып, аяка да 5 попадание. 5-5тен 10 жолу тийдим движкага. Калис менен мен биринчилерден болуп атып жатам деп айтсам да болот. Калис бул жерде пайда боло элек деле мен калис менен атып жүрчүмүн. Ошондуктан мен мээлегенге абдан ыраазымын. Как бы я очень доволен прицелом. 9-чу көнүгүү вверх-вниз деп аталат. Өйдөдөн ылдый карай. Жаткан абалда атуулары зарыл. Огонь деп атайын буйртма берилет. Аралыгы 200 жана 700 метрди түзөт. Классика боюнча атуулары зарыл. Болгону 8 патрон берилет. Жөлөнүп атыш үчүн мүшөктөр жана таяныштар берилет. Гоңтон гоңту көздөй атуучу өтүп турат. Бирок ал үчүн биринчи мишенге сөз жок, тийиштери зарыл. Бул көнүгүүлөр 2 мүнөттө бүтүш керек. Албетте жатып алып атышат. Азыр жаңы эле трудная мишень аттуу көнүгүүсүн атып келдик. Негизи 6 ок атыш керек болчу, бирок 6дан 4 эле окту атканга жетиштим, убактысына жетишпей калдым. Аткан 4 огум тең өзүнүн эмесине бутасына барып тийди. Убактым жетишпей, 2 окту атканга жетишпей калдым. Экинчи этаптын соңуна чыгара турган бул биздин 10-чу көнүгүү. Кызуу карта деп аталат. Демек, горячая карта. Огонь деп буйртма берилгенден кийин атуучу жатып алып, ошол эле 8 патронду атып түгөтөт. Алар 1 +2 +5 жана 2 мүнөт гана берилет. Бул атуучулар үчүн болгону 90 гана секунд берилет. Система боюнча 30 секунд жана плюс 30 секунд. Атуучу өзүнүн картасына тийгизиш керек. Өзүнчө старт-стоп менен тийгизет. Демек, огонь деп команда бергенде, атуучу атат дагы ромбикти көздөй мээлешип, картасына тийгизүүлөрү зарыл. Огонь деп буйртма берердин алдында дүрмөттөрүн октобош керек. Ал ачылып турат. Алар албетте жатып атышат. Аралыгы болгону 100 метрди түзөт. Тийгизип көрөймү деп атап койсок болот. Бүгүнкү биздин көнүгүүлөргө катышып жаткан азаматтарыбыздын эмгектерин баалап, бул жерде абдан даамдуу куурдак жейбиз деп турабыз. Ал отко бышкан, адаттагыдай абдан даамдуу, жыты да сонун. Судьялар өздөрүнүн тыянагын чыгаргыча, биздин катышуучулар эң сонун тамак менен алек болушууда. Мына ушундай аталыштагы көрүнүштөрдө өздөрүнүн иштерин аяктап жатышат. Бүгүнкү мелдешүүлөр жана көнүгүүлөр узакка созулду жана татаал болду.
Катышуучулар үшүп кетелекте уюштуруучулар өздөрүнүн сыйлыктарын тапшырып алышсын. Аткарылган бардык өнүгүүлөр эң сонун болушту. Эсте калат, биз азыр бардыгын аяктайбыз. Болгон ошол. Ошол менен бирдикте бардыгыңыздарга рахмат. Это у нас соревнования, где отбиралось люди, которые могут... Кийинки катыша турган адамдарды да биз тандап алдык. Ошолорду силердин эсиңиздерге салып коелу. Камиль. Сергей Зуев. И в этом году... Ушул жылы бирөөнө чакыруу берилген. Атуучу бир айдын ичинде болгон нерсе бул. Канатка приглашение лучшему стрелку. За это уже, в принципе, месяц, не за это день, а за месяц. Да, стал канат копил. Выражаю очень глубокую благодарность. Аябай татаал жана жоопкерчиликтүү иштеп катышканыңыздар үчүн чоң рахмат. Эрику жму руку. Грамотой за 5-е место. Калис боюнча 2024 жылы атуу беттешүүсүндө 5-орунду алган Зуев Сергей. За занято 4-е место. Нурматов Анарбек. сыйланат. Ал эми 4-орунда Урматов Анарбек. 3-е место. 3-орунда бизде Тарыков Бакир. экинчи орунду тартып алган Ватиков Константин. И барабанная дробь. Не слышу. ошону менен бирдикте кана татата деп аткандар чемпионду алдыга чакырабыз. 1-орун снайпинг боюнча алдыга чыккан. 1-е место в соревнованиях по снайпингу. Калис Dynamic Long Range Competition занимает Зуев Денис. И что я обещал, да? Главный приз этих соревнований. Мына ошентип биздин көнүгүүбүз жана ишибиз 2 күн катар менен болду. Албетте күн дагы суук болуп, аба ырайы биз менен беттешип турду. Ошентсе дагы биздин спортчулар абдан сонун жетишкендиктерге жетишти десек болот. Анда эмесе бир аз эсиңиздерге салып коелу. Болт мылтыкчысы менен 5-орунда Зуев Сергей болду. 4-орунда Нурбатов Анварбек. Ал эми 3-орунда Бакир Арыков болду. А 2-орунга Ватиков Константин чыкты. Ал эми 1-орунга болсо Зуев Денис болду. Ал эл аралык беттешүүгө жана көнүгүүлөргө дагы жөнөтүлөт. Жарым автомат боюнча дагы эсиңиздерге салып коелу. Төмөнкү жигиттер алышты. Класс СПД дүрмөтү боюнча сыйлыкка болушту. Калган жыйынтыктарды могу таблица боюнча көрө аласыздар. КЛС менен бирдикте иштеп жаткан биздин атуучулардын ийгиликтери төмөнкүдөй болду. Снайпинг федерациясы боюнча 2 күндүн ичинде болгон ишибиздин тыянагы так ушундай болуп жетти. Бул Кыргыз Республикасында өттү. Жумшак айтканда, эң катуу аба ырайына беттешкен жигиттер аман болсун. Жаңы көнүгүүлөрдөн, жаңы беттешүүлөрдөн жолугушалы.